эгерде президент өзү мөөнөтүнүн мурда кетип калганда анын ыйгарым укугу төрагага өткөрөт деп. Төрагага. Исаевка эмес. Үсөн Асанга эмес, төрагага. Автоматтык түрдө. Исаев болсо ага бергенсип ал айтып атат. Мен бул аткарбайм, мен башкага берем дегенде. Бул туура эмес нерсе. Төрагага. Эгерде ал жерден дагы жазылган. Эгерде төрага аткара албай, аткара турган мүмкүнчүлүгү жок болсо премьер-министрге өтөт деп. Кайсы убакта аткара турган мүмкүнчүлүгү жок. Ооруп калды. Иштегенге мүмкүнчүлүгү болбой калды. Бирок ал иштеп атат да. Сессияны өткөрүп атат да. Ар кандай мүмкүнчүлүктөр аткара албаган, өтөт. Ошондуктан булар мындай өзүнүн менчигинде карап ыйгарым укукту. Мен азыр аткарбайм, муну тиги аткарсын дегендей сөз болуп калды. Бул мыйзамды одоно бузушу. Ал эми тиги чындыгында келгенде эртеңдики күндөн баштап 28-ден баштап юридикалык жактан ыйгарым укук премьер-министрге өтөт. Бүгүнкү күнгө чейин мыйзамсыз негизинде президенттин ыйгарым укугу премьер-министр кармап келди. Эртеңден баштап. Негизи эртеңден баштап тууралуу ыйгарым укугу. Эми бул жерден эртең мындайча айтканда жогорку кеңеш иштегенге юридикалык укугу жок. Бул жерден бир нерсени түшүндүрүп кетейин. Талаш тартыш болуп атат. Кээ бирлер айтат, 21-чи берене негизинде жаңы жогорку кеңеш антын бергенден кийин мурунку жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укугунан ажырайт деп турат. Туурабы? Ошого таянып дагы июнга чейин иштейбиз деп атпайбы? Булар мыйзамды туура эмес окуган негизинен болуп атат. 70-чи беренеде эме деп жазылган? Жогорку кеңеш 120 депутаттан турат, 5 жылга шайланган. Депутат жөнүндө сөз болот. Да кайталып коеюн. 5 жылга шайланган депутат. Бул абсолюттук тиги норма. Демек, жогорку кеңеште отуруп 28-5 жыл мурун ант бергендер, алар 28-де мөөнөтү бүтөт. 71-чи беренеде жогорку кеңеш жөнүндө сөз болуп атат. Депутаттар эмес. Эгерде мындайча айтканда ар бир үтүрүнө чейин карап болсо, бүгүнкү эртең депутаттар кетиш керек. Кворумду түзө алса, жаңы шайланганга чейин иштеш керек. Кворум түзө алса, анда жаңы тизмедеги жаңы кишилер келиш керек. Булар эмес. Бул мындай бир түшүнсө болот. Экинчиси болсо, бул мындайча айтканда абсолюттук нормадан кийинки болуп аткан норма болуп аткандан кийин ал эгерде 5 жылдын мөөнөтүнүн ичинде жогорку кеңеш ар кандай себеп менен шайланып калса, жоюлуп кайра шайланып калса, ошондо тигилер 5 жылга отурабыз дебей жолду берет деген сөз. Бул экинчи тиги түшүнүк менен түшүндүрөт. Ошондуктан каалайбызбы, каалабайбызбы 28-чи күндөн баштап, эртеңден баштап жогорку кеңештин депутаттары 5 жыл отургандар өзүнүн укугунан ажырайт. Демек, спикерди кайра дайындоолордун мүмкүнчүлүгү жок, э? Ким бул жерден борбордук шайлоо комиссиясы мындай карайт да, карап туруп, кимиси 5 жыл мурун 28-inde ант берсе, ошолордун баары тең обмен кылышы керек. Анан тизмедеги кийинки тургандарды, эгер тизмеде калса, ошолорду алып келип туруп жогорку кеңешти жандыра тургандай мүмкүнчүлүк бериш керек да. Аяктан кворум болобу, болбойбу белгисиз. Себеп дегенде 5 жылдын ичинде алардын ыйгарым укугу бүтөт. Жок, 5 жылдын ичинде 28-inde ант бергендер, бирок Жок болот. 28-ден кийин ант бергендер бар да, ошолордун Аларды алып келиш керек да. Аларды алып келиш керек, ант бердириш керек. Аналар төрагасын шайлаш керек. Анан төрагага өтөт ыйгарым укугу президенттин. Бул целый процедура да.